Балдарыңыздын алдында бул үч ишти эч качан кылбаңыз. Биринчиси, анын мугалимдерин сабак берип жаткан айылдарда өзгөчө бир системадабыз, бир жердебиз, бир яман ичидебиз дегендей, мугалимдерин эч качан ушактабаңыз. Бала кийин укпай коет. Апам айтты, атам айтты, бул күнчө, бул паланча дей турган болот да. Мугалимдерин эч качан ушактабаңыз, тема кылбаңыз. Экинчиден, үйдөгү кыйынчылыктарды, үйдөгү проблемаларды дасторкон алдыда чечпеңиз. Балдарыңызга катуу тиет, балдарыңыз угат. Балдарыңыз түшүнбөгөн нерселерин түшүндүрүшкө аракет кылбаң. Сиз 70-ке, 60-ка, 50-ге чыгып бараң түшүнүп аткан нерсени 10 жаштар баладан талап кылбаңыз. Үчүнчүдөн, романтиканы дагы, ызы чууну дагы балдардын көзүнчө кылбаңыз. Өбүшүп, жытташып, башка ошо маселелерде балам биздин бөлмөбүзгө тыкылдатып киргин, кирбегин, кирсең дагы 3 жолу тыкылдаткын, эгер жооп болсо кайра кеткин деп тарбияны үйрөтүп коюңуз. Сиздин төшөк маселеңизге бала күбө болуп калбасын. Кийин бойго жеткенде түшүнөт, бул түшүнүктүү эле маселе, бирок жаштыгында катуу тийип калат да. Психологиясына катуу тийип калат. Ызы чуу, романтиканы көрсөтпөгөнүңүз сыяктуу ызы чууну дагы, катуу уруш, ызы чуу, согуш, булардын бардыгын балаңызга көрсөтпөңүз, балаңызга катуу тиет бул нерселер. Баланы башка бөлмөгө алып чыгып коюп, ызы чыкпай, бакыр чакырса эле жөн эле чечип алса болот бардык маселени. Ошондой экен, бул 3 ишти эч качан балдардын көзүнчө кылбаңыз.